Интернет адамдарга 30 жыл мурда ал тургай кыялга да келбеген нерселерди берди. Алар кайсыл гана маалыматка болбосун кол жеткирүү, билим алуу жана алган билимди бөлүшүү, ошол эле учурда каражат табуу. Чындыгында интернеттен акча табуунун жолдору абдан көп. Жана болочокто дүйнөлүк желе өзүнүн торундағы деле болсо кеңири жая бермекчи. Андыктан интернет айдыңында сиз да өз мүмкүнчүлүгүңүз менен каражат тапсаңыз болот дейт инфо продюсери Нургүл Шабдан. Интернет айдыңында акча табуу үчүн эң алгач билим алыш керек. Эми ошол билимди кантип анын максаты бир эле билимден сырткары киреше дагы да балдар менен чогуу отуруп киреше дагы табуу. Эми ал кирешени кантип табуу керек десе, анын жолуну кыскараак кылуучу насаатчы бар. Насаатчылар болот. Себеп дегенде насаатчы, продюсер ушул нерсени кылат, ал басып өткөн жолду ал продюсер мурда эле басып өткөн да. Жолуну кыскараак кылыш үчүн ошол адамдарга жол жоболоруну айтып бере алат. Инфопродюсер дегенде биз жалпылай эле жеке бренд барго баягы бардыгы тең азыр окуп, мисалы үчүн толтура кесиптин ээлери бар да. Мугалимдер өзүнүн брендин өнүктүрө албай, өзүнүн бизнесин өнүктүрө албай жүргөндөр. То есть офлайнда жакшы, бирок онлайн тармагында, соц тармактар эмесинде анчалык күчтүү эмес, күчтүү боло албай аткан, көтөрүлө албай жаткан, башкача айтканда, тагыраак айтканда, кирешесин көтөрө албай жаткан адистердин кирешесин көтөрүүгө жардам беребиз да. Эми биз акыркы жолку рекордубуз 10 миллион 292 миң болду. Бул абдан сонун рекорд, Кыргызстанда билбейм. Мындан сырткары инфо бизнес бул информация, билимди, тажрыйбаны сатуу жана бизнеске айландыруу. Бул билимди өз кызматын онлайнга өткөргүсү келгендер, үйдө отурган айымдар, тил мугалимдери, өзүнүн автордук курсун ачам дегендер үчүн жана онлайн иштеп акча табам дегендерге чоң мүмкүнчүлүк. Ар бир адамдын уникалдуулугу бар өзүнчө. Ошол уникалдуулугуну пайдаланып эле жеке брендин өстүрө алса болот. Азыркы күндө андан дагы сонун бир мүмкүнчүлүк болуп турат. Онлайн тармагында ушунчалык тез өсүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы үчүн 30 жаштагы айымды алалы. 30 жаштагы айым эң эле азынан, эң эле жок дегенде бир тамакты жакшы жасай алат да. Ошол жагынан деле адамдарга үйрөтүп, брендин өстүрсө болот. Эң эле жок дегенде балдарды жакшы тарбиялай алат. Ошол жагынан деле брендин өстүрө алсак болот да. Интернеттен акча табуунун жолдору абдан көп. Алардын катарына ар кандай биржалар, каржы пирамидалары, веб-сайттарды жасап сатуу, социалдык тармактарда иштөө, шилтемелерди жайгаштыруу жана башкалар кирет. Адам жашоосун өзгөртүү үчүн эмнеден баштоо керек? Адам жашоосун өзгөртүү үчүн өзүнү өзгөртүүдөн баштоо керек. Адам өзүнүн жашоосун өзгөртмөйүнчө, даже Аллах Таала анын алалын өзгөртпөйт экен. Андыктан өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Жанна Усубалиева, Толгонай Турсунбай кызы, Жумабек Ногоев, Кутман таң.